Кечээ 4-апрелде Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Белек Кошоевдин сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн 60 эмгеги коюлду. Иш-чаранын уюштуруучулары Кыргызстандын искусствосун жана маданиятын колдогон фонддор Бешкөпүрөк жана Белек Кошоев фонду, көркөм сүрөт искусство боюнча китептерди чыгарган Татлин арт басмаканасы. Алар көрүнүктүү сүрөтчүнүн чыгармачылыгына арналган альбом-каталогду басып чыгарышты. Альбомду түзгөн авторлор Жамбы Жусубалиева жана Манас Кошоев. Белек Жумабаев менен Белек Кошоев Кыргыздын сүрөт искусствосунда өзүнүн мектебин ачты, өзүнүн стилин тапты. Кыргыздар ilgili zamanda da süreç çekelim. Özünün istili, özünün ornamenti, özünün oy tutumu var ekan dedi. Ayrıca ikinci yolu ben birinci kitapten jolukturdım süretlerin. Biroq Belek Koshoev oşo avtor ekan bilchimesmin. İkinci Belek Koshoev menен meni jolukturgan men ustadım. Hurmattуу Кубат Субалиев агай экөөбүз бир комменттерек анан 94-жылы Кубат аке баш сөз менен Асаба кезинде статья берген эскерип эли тааныбаган генийди. Мына ошол эли тааныбаган генийди бүгүн моунча эл келип таанып отурат. Кубат аке сизге чоң рахмат. Биз өзүбүздүн сүрөттөгү көсөктөрүбүздү, кемеңгерлерибизди билишибиз керек. Мен Белек Кошоевдин жакын туугандарына, Жамбы Алимга, Кубат акеге чоң рахмат айтмакчымын. Ушул бир сүрөтү менен Белек Кошоев Кыргыздын сүрөт искусствосунда өзүнүн өлбөс, өчпөс ысымын калтырды. Чоң өнөрдүн ээси Белек Кошоев чыгармаларында чабандардын күнүмдүк оокатын, той аштардагы майрамдык маанайды жана табияттын улуулугун баяндап көрсөтөт. Анын чыгармачылыгы кандай гана сюжет болбосун, образдардын тактыгы жана тереңдиги, аткаруу чеберчилиги, философиялык ой чабытынын күчтүүлүгү боюнча эпикалык көлөмгө ээ болуп, тарыхый документке айланат. Асель Раманкул кызы, Кыргыз туусу басма үйү.